Assalamu алейкум, кыргыз элим, айылдаштар. Ааламга жол айылдан башталат. Демекчи, өз айылыбызга өзүбүз кандай салымдарыбызды коштук. Ушул видеороликтин аягына чейин көрүңүздөр. Биз кылган сооптуу иштердин видеолоруну көрсөтөбүз. Биз иммигрант болуп жашап жүрүп, ушу жердештерибиз Россия, Америка, Корея жана башка шаарларда, башка өлкөлөрдө иштеп жүрүшүп, ушул өздөрүнүн гана кызыкчылыгы үчүн эмес, ушу айылыбызга кандайдыр бир салымыбызды кошсок, кандайдыр бир жакшы келечектеги жаш буундарга кандайдыр бир үлгү катары иштерди көрсөтсөк деген ойдо ушул фондду ачышып, сооптуу иштерди улашыны пландаштырдык. Бул фондду ачканда оңойчулук менен акча чогулган жок, оңойчулук менен иштер бүткөн жок. Бул акча чогулган жерде өзүңүздөр билесиздер, ар кандай сөздөр болот. Андай дейт, бири мындай дейт. Аллага шүгүр, биздин азыркы көп жаштарыбыз намаз окуйт, сооптуу иштин багызын түшүнүшөт. Бул фонддун уюшаардан алдын бир 10-15 жыл мурун айылдаштарыбыз фонд түзүп, кандайдыр бир даражада барды дагы токтоп калды. Ошол токтогон фондубузду улап, азыркы биздин жаштарыбыз өтө чоң сооптуу иштерди кылышты. Мурда башка айылдардын фонддорун угуп суктанчу элем. Эмне үчүн биздин айылдаштарыбыз ушундай фонд уюштуруп, ушундай иштерди жасасак деген ойдо жүрөт эле. Биздин жаштарыбыздын дагы ою ошондой болуп, биздики менен чогуу ошол фондду кайрадан күчөтүп, алдыга умтула баштадык. Биринчи чогулуштарда 4-5 адам келди. Кийин барып баягы интернет булактары ачылып, интернетте WhatsApp аркылуу жердештерибиздин номерларын чогултуп, WhatsApp аркылуу группа ачып, баарлашуу башталып, интернеттин плюс жагы ошондон болду. Новосибирский, Красноярский, Свердловский, дагы башка шаарлардагы жердештерибиз менен байланышып, ушу жаштарыбыз чоң идеяларды, чоң ойлорду ашырышка аракет кылышты. Буга чейин биздин фонддон орган жердештерибизге акча бөлүп аттык, 200 жөнөтүп аттык, ал деле сооптуу иштер болот. Кийин бир жигитибиз ойлонду дагы, биз давайте ушул Жабыла ата мазарына навес курайлы. Биздин жердештер, аталар, чоң аталар жаан чачында, күн ыстыкта барганда ушул навестин астында Куран окуп, ошол жерде отуруп дуа кылайлы дешип, ошол жерге Жабыла ата мазарына эс кылдык. Бул биринчи чоң ишибиз болчу. Кийинки сооптуу иштерибиз мечиттерди ремонт кылдык. Мечиттердин кээ-бирги навестердин астына стяжка кылдык. Тайрат алганга аристон коюп бердик, суу чыгарып бердик. Ошентип экинчи сооптуу иштерибиз бүттү. Үчүнчү сооптуу ишибиз бул жаңы бөлүнүп чыккан айылыбыз бар, участогубуз бар. Суу Коробоз айылына трансформатор коюп, үйлөргө тарта турган зымдарга акча жетпей калганда биз ошол айылдаштарыбызга зым алып бердик. Бир канча суммада зым алып бердик. Бул үчүнчү сооптуу ишибиз. Эгемендик болгонубузга 30 жыл болуптур. 30 жылдын ичинде өзүңүздөр көрүп турасыздар, жолдор талкаланып бүткөн. Ошол идея келди. Келгиле туугандар, жердештер. Ушул фондко жакшы акча чогултуп, ошол жолду асфальт жол кылабыз деп, ошол идеяга аттык, бел байладык. Ушул жаштарыбыздын идеясыны биздин айыл өкмөт дагы, айылдык кеңештин депутаттары чоң жардамдарын көрсөтүштү. Не только айыл өкмөт, биздин депутаттар, мечиттеги дамлаларыбыз, мечиттеги имамдарыбыз дагы карап турган жери жок. Бардыгы ушундай асфальт жол курсак жакшы болот деген үгүт иштерини тойлордо, марекелерде ошондой үгүт иштерин жүргүзүшүп, айылдаштарыбыз дагы ар бири өздөрүнүн салымдарын кошо башташты. Ошентип жүрүп, биздин асфальт жол дагы башталды. Алла буйруп, ошол азыр 3 километрдей ашык жолубуз бүткөн. Кудай кааласа, дагы акчабыз дайыр болуп калган, аны дагы улап кетебиз. Биз ушул жердеги асфальт жолго биздин айылдагы активисттерге, молдолорго, айыл өкмөтүбүзгө, депутаттарыбызга чоң ыраазычылыгыбызды билдирсек болот. Бул жерде не только иммигранттардын күчү менен эмес, иммигранттардын демилгеси менен
эл дагы ойгонуп, ошол иштерди аракет кылып асфальт жолубузду бүтүрдүк. Асфальт жолду бүтүргөндөн кийин жаштарыбыз ойлонушуп, ушу асфальт жолубуз бүттү, кандайдыр бир нерсе жетпей атат дешип, ошол асфальт жолдорубузга бүт айылыбыздын жаңы бөлүнүп чыккан участоктарыбызга, жаңы бөлүнүп чыккан көчөлөрүбүзгө дагы прожекторлорду орноттук. Прожекторлорду жандырдык, жарыктандыруу болду. Бул жерде прожекторлорду жандырганыбызда эртең менен мечитке кетип бараткан аталарыбыз, агаларыбыз дагы кубанычта болушту. Жарык бемалал барып келишет. Прожекторлорду койгондон кийин дагы ушу жаштардын өздөрүнүн идеялары пайда болушуп, дагы бирдеке жетпей атат дешип, ошол аялдамаларды курабыз дешип, ошол аялдамаларды жыл болуп бөлүнүшүп алып, 2-3 жыл биригишип бир аялдама курушту, 2-3 жыл биригишип бир аялдама курушту. Ошентип аялдамаларды да куруп алдык. Аллага миң мерте ыраазыбыз, ушул жаштарыбыздын идеяларына, жаштарыбыздын ушундай өзүнүн айылына салымдарын кошкондоруна чоң ыраазычылыктарыбызды дайым айтып келебиз. Ошентип жүрүп, анын арасында көптөгөн башка сооптуу иштерди дагы кылып жүрдүк. Аны айта берсек өтө көп. Бул жерде бир гана айыл тургундары же болбосо иммигранттардын күчү менен болгон жок бул асфальт жолубуз. Бул жерде биздин Кызылкыя шаарындагы базарда эмгектенип, соода менен эмгектенип жүргөн айылдаштарыбыз, жигиттерибиз, Оштогу базарларда, Бишкектеги базарларда соода саттык менен иштеп жүргөн жердештерибиз чоң салымдарын кошушту. Ошол соода менен жүргөн жигиттерибизге Алла ыраазы болсун. Соодалары дайым жүрүсүн деп тилейбиз. Мынеке, көрдүңүздөрбү? Көп түкүрсө көл болот дегендей, көпчүлүк менен аздан чогулткан акчабыз менен чоң иштерди бүтүрдүк. Бул жерде айылдагы активисттерибиз дагы чоң салымдарын кошушту. Биз өзүбүздүн келечек муундарыбызга кандайдыр бир үлгүлүү иштерди кылдык десек жаңылышпайбыз. Алар бизди көргөндөн кийин алар дагы өз айылдарына, өз мекендерине жакшы иштерди кылат деген ойдо болуп жүрөбүз. Биз бир гана ушу айылдын гана мындай проблемаларына бүтүрбөстөн, биз ушул Москвадагы жаштарыбыздын ошол эс алуу үчүн же болбосо бош убактыларында футболный, волейболный командаларыбызды түзүп, ошол бош убактында жаштар келип, ошол жерде жакшы эс алып, чогулуп, бири-бирини көрүп, сүйлөшүп, ойноп кеткенге ушу футболный, волейболный командаларды да түзгөнбүз. Не только футболный, волейболный команда. Биз Төлөс Байсовский клубун дагы ачканбыз. Бул жерде биздин Байсовский клубда жакшы эмгектенип жүргөн Дима Жороев деген жигитибиз бар. Келечекте бул клубтан чоң үмүттөрүбүз бар, жакшы чемпиондор чыгат деген үмүттөбүз. Азыркы видео блогтарына кирсеңиздер, биздин Төлөстүк жигиттер чоң ийгиликтерге жеткен. Меркет Муркут жаштардын кылган иштери. Төлөстө көп 10 участокка бөлүнөт, по-моему. Ошол не только биздин Салива айылы эмес, кошуна айылдардагы ушул бизди көрүп, биз алардан көрүп, алар бизден көрүп, ушундай үлгүлүү иштерди алар да кылып жатышат. Кайсы бир участогубузда спортзал курулуп атат. Дагы бир участогубузда, Толман участогубузда спортзалды курушуп, ошо иммигранттар, айылдаштар биригип,
ошол өздөрүнүн спорт залын куруп бүтүрүп уже колдонууга тапшырды. Мына Тортайда уже курулуп жатат. Ушул фондко, ушул айылыбызга жакшы бир өтө чоң десем дагы жаңылышпайм салымдарын кошкон ушу жигиттерибиздин 2-3-өөнү атап кетейин. Ушул биздин эң жаш жигитибиз, ушул Төлөс коомуга мүчө, посольство менен дайым тыгыз байланышта болгон жигитибиз бул 1993 жылкы Жороев Мукудин. Бул жигитибизден чоң үмүттөрүбүз бар. Ошондой эле дайым күнү түнү бизге WhatsApp'та дайым кандайдыр бир суроо боюнча, кандайдыр бир эмне боюнча болбосун күнү түнү жооп берип жүргөн жигитибиз, биздин патриот жигиттерибиздин бири бул Алдаяр уулу Эдилбек, 1993 жылкы. Ошондой эле биздин ушул фонддун эң бир мындай каймагы же болбосо бир мындай дайым талчок берип жүргөн жигитибиз бар. Ал айыл өкмөтү менен ушу жаштардын ортосундагы көпүрө десем дагы жаңылышпайм. Бул жигитибиз Сыдыков Кылыч, 1985 жылкы. Бул ушул 3 жигитибизден биздин үмүтүбүз өтө чоң. Ушул жигиттерибизден чоң иштерди, чоң ийгиликтерди, идеяларды дайым күтүп келебиз. Ошондой эле биздин ушул футболный, волейболный Төлөс Байсовский клубга дайым сүрөттөрүн тартып, өзүнүн кандайдыр бир биздин WhatsApp'тын немелерине кандайдыр бир сүрөттөрдү тартып, эмблемаларды чыгарып, өзүнүн жакшы идеяларын кошуп жүргөн биздин жашынакай жигитибиз бар, Низамидин уулу Мурат деген. Бул жигитибизден дагы чоң үмүттөрүбүз бар. Бул ушул чогулуштарда болбосун, же бир кандайдыр бир футболный оюндарда болбосун, же болсо кандай чогулуштарда болбосун, ошол жерге барып, видеолорун тартып, ошолорун монтаждап, чоң кызматтарын кылып келет ушул жигитибиз. Ошол жигиттерибизден Алла ыраазы болсун дейбиз. Дайым ушундай жакшы идеяларды, жакшы сунуштарды киргизип, бул жерде энди мен дагы бир кайта айтып кетким келет. Биздин айылдагы активисттер, ушул жылдагы жоро башчыларыбыз, бетте азыр биз Меркит Муркуттун дайым ынтымагын алып келген биздин бул фондубуз. Анда эмесе биз ушу аз гана акча менен чоң сооптуу иштерди кылганыбыздын кичинекей видео тасмасыны сиздерге тартуулап кетели. Эгерде кыргыз элим сиздерде кандайдыр бир сунуштар болсо, кандайдыр бир суроолор болсо, астына жазыңыздар. Мен дайым сиздерге суроо бергенге дайым даярмын. Лайк басыңыздар. Дайым суроо жооптарды күтөбүз. Анда эмесе дайым бирге ынтымакта болойлу. Бир гана депутаттар кылат, же болсо министрлер кылат, же болсо президентибиз кылат дебестен, өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн аракетибиз менен аз-аздан кошуп чоң иштерди бүтүргөнгө чакырып кетет элем. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Дагы бир рет сиздерди ушул бири-биринин аркасынан ушак сөздөрдү чукулап жүрбөстөн ушундай жакшы иштерге чакырып кетет элем. Ассаламу алейкум.